Эми тоодо үйүлүп, сасып, экологияны булгаган таштанды талааларындагы чыгындылар элге маселе жаратпайт. Анткени таштандыларды кайра иштетүү колго алынууда. Бишкектин айланма жолундагы санитардык полигондун аймагында чыгындыны кайра иштетүү менен электр энергиясын өндүрүүчү заводдун курулушу жүрүүдө. Маалым болгондой, көп жылдар бою Борбор калаанын көйгөйү болгон полигонду иретке келтирүү максатында бир катар долбоорлор иштелип чыгып, инвестиция тартуу аракеттери көрүлдү. Анын алкагында Кытайдын жогорку технологиялык компаниясы менен келишим түзүлүп, бүгүнкү күндө 300 жумушчунун катышуусунда тездик менен заводду куруу аракеттери башталган. Инвестициянын жалпы көлөмү 95 миллион долларга бааланууда. Завод баштапкы учурларда суткасына 1000 тоннадан ашык чыгындыны кайра иштетсе, кийинчерээк анын күчү 3000 тоннадан ашаары белгиленип жатат. Таштандыларды максаттуу пайдаланууну көздөгөн Бишкектеги мындай долбоор Ош, Жалал Абад шаарларында да ишке ашырылып жатат. Ошто завод курулуп жатса, Жалал Абадда таштандыны кайра иштеткен завод ишке кирди. Кыргызстан эми көңүл ренжиткен чыгынды көйгөйлөрүнөн арылуу алдында турат. Тоодо үйүлгөн таштанды талаалары жылдар бою өлкөнүн көйгөйлүү маселесин айланып, аны иретке келтирүү түйшүк жаратты. Бул кырдаалды жөнгө салуу үчүн долбоорлорду ишке ашыруу максатында көп жылдар бою инвестицияга муктаж болдук. Ал арада жергиликтүү башчыларда улам алмашып отуруп, көздөлгөн максатка жетүү сүйлөшүүлөр да узакка созулуп кетти. Ошентип айтоор Борбор калаада эле эмес, өлкөнүн башка аймактарында да тонналаган таштандыларды кайра иштетүүчү заводдорду куруу иштери кызуу башталды. Алдыңкы келечекте суткасына 1000 тонна таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын бөлүп чыгаруучу заводдун курулушу кызуу жүрүүдө. Мында жалпысынан 300дөй жаран эмгектен жатат. Ал эми курулуш ишин Кытайдын жогорку даражалуу компаниясы жүргүзүүдө. Жумуш толугу менен ушул жылдын соңунда бүткөрүлмөкчү. Бул жерде мына байкасаңыздар, жанагы от казан туруучу жак, бул жактан карасаңыздар, уже элементтери акырындап коюлуп келатат. Мынакей жана бордовый цветте болгон ошол котелдун өздөрүнүн бир өзүнүн детальдарын баары коюлуп келатат бул жакта. Металлоконструкция менен эң үстүнө чейин чыгып келди. Азыркы тапта мынакей ушул жанагы айтылган бөлүк бул жерде. Андан кийинки бул бөлүктөгү дагы көрүп атасызбы, кирпич иштер менен дагы иштер жүрүп жатат. Бул жакта деген жанагы электричествоны иштеп чыгуучу ушул блок бул жакта жайгашкан. Заводдун курулуш аянтчасында административдик имарат жана негизги заводдун пайдубалы тургузулуп, тегерек четиндеги инфратүзүмүн жасоо иштери жүрүп жатат. Анда Кытай стандарттарынын негизинде заводко кирүү заманбап технология менен жол курулуп, аянтын түздөө жумуштары аткарылган. Биз азыр мына ушул жерде турабыз. Таштанды ташуучу унаа алгач ушул жерге чыгындыларды таштайт. Анткени мында атайын саркынды сууларды алдына түшүрбөй туруучу таштандыны сактоо үчүн даярдалган. Экинчи процессте өтүлөштүрүлөт. Ал эми бул жагында электр энергиясын бөлүп чыгарып, ысык суу болот. Бул 4 түскө бөлүнгөн долбоор 4 процессте ишке ашырат. Заводдун жалпы аянты 12 000 гектар жерде элеп жатат. Ал эми аталган завод алдыңкы келечекте суткасына 1000 эмес 3000 тоннаны утилдештирүүгө мүмкүнчүлүгү жетет. Мощность боюнча айтсак, 3000 тонна таштандыны булар өрттөөгө негизи долбоор боюнча негизделген. Азыркы этапта биринчи этап менен бул деген күнүнө суткасына 1000 тонна мусорду өрттөөчү мощность менен азыр биз ишке киргизебиз. Азыркы тапта от казандарды орнотуу иштери башталган. Алар Япониядан алынып келинип, евро стандарттарга жооп берет жана таза абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбайт деген үмүт бар. Анткени тазалоо процесси бир нече этаптан өтөт деп түшүндүрүлүүдө. Ошентип суткасына 460 мегаватт, жылына 180 000 мегаватт электр энергиясын өндүрүү пландаштырылууда. Ал эми долбоорго инвестициянын жалпы көлөмү болжол менен 95 миллион АКШ доллары каралган. Бул 35 жылга келишим түзүлгөн, инвестициялык келишим. Биздики бул жактан келишим негизинде 1000 тонна суткасына өрттөөчү келишим бар. Анткени маалымат катары айтып кетсек, бул полигонго азыркы тапта
1000 тоннадан 1200 тоннага чейин күнүнө таштанды киргизилет бул жака. Таштандын өрттөн арты менен электр энергиясы дагы чыгарылат бул жактан. Ал боюнча келишим биздин НЭСК менен да түзүлгөн. 50 мегаватт бул заводдун иштесине жумшалат, калганы сатыкка чыгат. Аталган заводдун курулушуна өкмөт башчы Атылбек Касмалиев да барды. Анда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев долбоор боюнча кенен маалымат берди. Минкап башчысы долбоор шаардын экологиялык көйгөйлөрүн чечүү, таштандыларды чыгаруу көлөмүн азайтуу жана борбордун энергетикалык көз карандысыздыгын жогорулатуу үчүн стратегиялык маанисин белгиледи. Турганда ошондон Бүтүргөнгө бүт баары күчүбүздү команда менен жумшайбыз. сиздерге терең ыраазычылык ушундай келип мына заманбап Тепел заводду көчө. куруп Ыраазычылык, рахмат. мындан кичине ушундай завод өсүп келмек да. Мындан кичине заводдорду курасыңарбы? Завод келечекте биргелешкен башкаруу келишими менен иштейт. Ал эми электр энергиясынын баа саясаты жыл сайын каралып, келишимдин алкагында инфляцияга жараша жүргүзүлөт. Учурда курулуш иштери календардык планга ылайык жүргүзүлүп, 2025 жылдын декабрь айына бүткөрүү жана ишке киргизүү пландалууда. Бүгүнкү күндө президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык президенттик фонддон Бишкек санитардык полигонуна 100 миллион сом бөлүндү. Аталган каражат таштандыларды сорттоочу комплекстин курулушуна жумшалмакчы. Эти средства будут потрачены только... Бул бөлүнгөн акча таштандыны сорттоочу каражаттарды сатып алууга жумшалат. Чыгындыларды иргеп алуучу комплекс полигондун айланасына курулат. Ошондой эле биздин ишканага келип түшкөн чыгындылар биринчи кезекте сорттолот. Алардын кайсы бир бөлүгү кайра иштетилип чыгарылат. Ал эми жараксыз кайра иштетүүгө мүмкүн болбогон таштандылар итилдештирүү заводуна жөнөтүлөт. Какая-то часть из них будет перерабатываться. Бишкек шаардык полигонуна күн сайын 380ден 420га чейин автоунаалар кирип чыгат. Алар Бишкек шаары жана шаардын тегерек четиндеги аймактардан суткасына 1000 тоннадан 1200 тоннага чейин чыгынды чыгарышат. Учурда аталган аймакка чыгындыларды таштоочу жаңы аянт даярдалды. Анын астына геомембрана жана геотекстиль материалдары төшөлдү. Ал таштандылардын саркынды сууларын жана зыяндуу заттарын жер кыртышына өтүп кетүүдөн коргоп турат. В эту ячейку будут складироваться... Бул ячейкага таштандынын сорттоочу заводдон чыккан чыгындылар төгүлөт. Ал негизинен жараксыз таштандылар болуп, кийинки этап боюнча алардан курулуш материалдары жасалат. Ал эми таштанды талаасына жайгаштырылбай калышы мүмкүн болгон жалпы 2 миллион куб чыгынды төгүүгө ылайыкталган. Которые могут быть в ней расположены. Ошондой эле таштандыны кайра иштетип энергия чыгара турган завод Ош шаарында куруу пландалып жатканы шаардын мэриясы тарабынан да кабарланган. Заводдун долбооруна ылайык күнүнө 2000 тонна таштанды жана көмүрдү иштетип 50 мегаваттка чейин энергия чыгаралары айтылган. Ал эми Жалал Абад шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү заводу учурда ишке кирген. Ал 2023 жылы шаарды өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен 133 миллион сомго курулган. Анда таштандылар иргелип кайра иштетүү менен күнүмдүк турмуш тирикчиликке керектүү буюмдар жана курулуш материалдары өндүрүлөт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.